4 ай бою күн чыкпай караңгылыкта жашаган уникалдуу шаар тууралуу билчү белеңиз. Шпицберген архипелагында жайгашкан Лонгьер шаарында полярдык түн жылдын ар бир суук мезгилинде болот. 4 ай бою октябрдан февралга чейин күн горизонттон көтөрүлбөй, шаар тынымсыз караңгылыкка батып турат. Блогер бул шаарчадагы адамдардын кантип жашашын көрсөтүп, 50 миллиондон ашык көрүнүү чогулткан. Инстаграмдагы популярдуу күн чыкпаган шаар видеосунун автору полярдык түндөгү жашоодон алган таасирлери менен бөлүштү. Анын видеолорунда күнүмдүк турмуштан ар кандай көз ирмемдер чагылдырылган. Ал жарыксыз шаарда бир күн кантип өтүп жатканын көрсөтүп, караңгы мезгил тууралуу сүйүктүү эскерүүлөрү менен бөлүшөт. Мен укмуштуудай көрүнүштү 24 саат өзгөлтүксүз караңгылыкты чагылдырган полярдык түн видеомду жарыялаганыма 1 жыл болду. Бул жылдын 4 айына созулат. Акыр аягы февраль айында күн Лонгьерге кайтып келип, тургундар күн нурун көрүшөт. Өткөн жылдын октябрынан бери биринчи жолу күндү көргөн жашоочулардын сүйүнүчүн сөз менен жеткирүү кыйын. Караңгылыкка карабастан, Лонгьер эли бул мезгилди жаркын жана эсте каларлык кылуунун жолдорун табышат. Белгилегендей, ак аюуга кезигип калуу коркунучунан улам шаар тургундары жана коноктору атайын коопсуздук эрежелерин сактоосу зарыл. Адамдар өзүн өзү коргоо үчүн калктуу аймактардан тышкары курал алып жүрүүгө катуу үндөйт. Жайында тескерисинче күн бир нече ай бою горизонттун астына батпай турган полярдык күн келет деп жазды блогер. Шаар 1906-жылы түптөлүп, бул аймакта көмүр казып баштаган америкалык ишкер Джон Мунро Лонгьер биендин аты менен аталган. Тоген иши азыркы мезгилге чейин негизги ишмердүүлүк болсо, азыр илимий изилдөө жана туризм башкы ролду ойнойт.